Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан эле Ош реклама каналы. Бүгүн 10 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге Куршаптын базарына жакын эле жерде жайгашкан ынтымак айылынан сатыла турган бир толук курулушу бүткөрүлө элек Палтарашка түбүндөгү 3 бөлмөлүү үй тууралуу маалымат бермекчимин. Баасы дагы өтө жакшы баага коюлду. Видеону аягына чейин көрүңүздөр. Бул айылга келиш үчүн сиздер кайсыл тараптан келген болсоңуздар дагы Куршаптын базарына келесиздер дагы. Ошол Куршаптын базарынан өзгөндү көздөй 3 километр жүргөнүңүздөрдө 3-чү светофор бар. Сол тараптан ынтымак айылы деп жазылып турат. Ошол светофордон солго бурулуп бул жака түз жүрүп келсеңиздер, ушул мен турган жерге келип каласыздар. Бул ынтымак айылынын кире бериши. Мына ушундай жолдору дагы асфальт. Так, ушул 3 кайчылаш жолдон сиздер солго бурулуп ичкериге бир 300 метр түз жүрүп барсаңыздар, оң тарапта сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Бара бериңиздер, маалымат беребиз. Эле көчөнүн оң тарабында чоң жолдун боюнда сатылуучу үйүбүз жайгашкан. Мынакей чоң жолдун боюнда экен. Сатыла турган жер үй тууралуу азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Ээсине чаласыздар, келип көрүп дагы өзүңүздөр толук маалымат алып кетесиздер. Жери туугандар 9 сотых. Мына ушундай казыктары кагылып, чек аралары такталган, кызыл китеби бар, документтери так. Условияларына келе турган болсок, бул жерде свет бар, агын суу дагы, таза суу дагы бар экен. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Анан Куршаптын центрине деле жакын. Бул тарапта Кызыл Октябрь деген айыл бар экен. Ошол айылды аралап Куршаптын базарына дагы барсаңыздар болот экен. Мына ушундай 2 жол менен Өзгөнгө же Куршапка чыгып кетсеңиздер болот. Үй тууралуу маалымат берип баштай берели. 3 бөлмөдөн турган үй. Толук курулушу бүткөрүлө элек. Сиздерге деле плюс болот. Алып чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып кирип жашай бересиздер. Камгыш менен тургузулган, бирок ал жакта сейсмопояс колонналары бүт бардыгы орнотулган. Жакшы ниетте, жакшы качестводо салганбыз дейт. Былтыр эле салынган үй экен, 1 жылда эле боло элек дейт. Ылдый тарабында подвалы дагы бар, крышасы жабылган. Мына ушундай туугандар. Анан фундаменттерин дагы жакшы качестводо бийик эле кылып курганбыз дейт. Эми албетте эле өзүңүздөр дагы кийин келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Мына ушундай. Ынтымак айылы достор, бул жер Беш Кошкон эл. Анан ушул айылдын өзүндө эле мектеп, бала бакча, мечит бүт бардыгы бар экен. Пешком эле барып келе берсеңиздер болот. Маршруттук каттамдары, такси кызматтары дагы бар. Куршаптын базарына бара аласыздар. Мына ушундай эл өтө жыш жайгашкан. Так. Анан үйдүн артында дагы мына ушундай 2 метр аралык калтырылган. Чек арасы ошол көчө тарапка чейин кете берет. Анан бул жагында дагы каптал тарабына дагы 2 метр аралык таштаган экен. Үйдү атайын 4 тарапка курган экен, себеп дегенде үйдүн алдында мындай кеңири жай болсун деп. Мына ушундай. Бул жерде үй ээси айтып атат, чоң жолдун бою дейт. Эми албетте эле бул жер келечеги бар. Барып бул дагы бир өзүнчө бир чоң айылга айланат. Чоң жолдун боюнда болгонуңуз үчүн бул жерге бир аптека, магазин, жана дагы бир башка нерсе ачып алсаңыздар да болот, бизнес кылып. Мал чарбачылык кылсаңыздар болот, өтө сонун жер экен. Анан кыскасы туугандар, варианттар өтө көп, баасы дагы жакшы эле баага коюлду. Баасын айтайын, 25 000 долларга бааланды. Эгер реальный клиент болсо, жакшы кеми болот экен дагы. Барыңыздарга ийгилик. Ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Чалып, сүйлөшүп, келип көрүп толук маалымат алып кетесиздер. Жакшы кеми болот деп 2 жол айтты туугандар. Колдон чарбаңыздар. Барыңыздарга ийгилик. Ушундай сонун жерде жайгашкан, Куршаптын центрине өтө жакын жерде жайгашкан ушул үйдү колдон чарбаңыздар.